Алайдағы жол кырсыгында каза тапкандар бир үй бүлө мүчөлөрү бир туугандар болуп чыкты. Кыргызстанда бензиндин баасы 40 сомдон ашты. Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктарды толугураак айтып беребиз. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев, саламатсыздарбы? Алай районунда 26 ноябрдагы жол кырсыгында каза тапкандар бир үй бүлө мүчөлөрү бир туугандар болуп чыкты. Алар мамлекеттик каттоо кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын жетекчиси 51 жаштагы Тяншанбек Марипов, Ош шаарындагы мечиттердин биринчи мурдагы имамы 49 жаштагы Арабидин Марипов, баажы кызматынын түндүк баажы бекетинин жетекчисинин орун басары 48 жаштагы Шарабидин Марипов. Кырсыкка кабылган автоунааны Тяншанбек Марипов айдап бараткан. Патрулдук милициянын өкүлдөрү билдиргендей, кечки саат 17:00 чамасында Ош Эркештам автожолунун 54-чү чакырымында Lexus LX 470 үлгүсүндөгү машина жолдон чыгып, ала салып кеткен. Буга айдоочунун рулду башкара албай калганы себеп болгон. Бир туугандар алайды көздөй бара жатышкан. Эскерте кетсек, Кыргызстан боюнча акыркы бир күн ичинде эле жолдогу кырсыктардан 9 киши каза болду. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык Эрнест Толтоев мамлекет башчынын жардамчысы болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Жээнбековдун дагы бир жарлыгы менен Турдуназир Бекбоев президенттик аппараттын мамлекеттик жана аймактык башкаруу кадрдык иштер боюнча бөлүмүн жетектей турган болду. Эрнест Толтоев Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп иштеген кезде анын жардамчысы болгон. Бекбоев 2015-2016 жылдарда Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигин жетектеген. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Сапар Исаков, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана жогорку соттун төрайымы Айнаш Токобаеваны кабыл алды. Маалыматка караганда президент бийлик бутактарынын ортосундагы иштөөнү жакшыртуу үчүн көмөктөшүүгө даярдыгын билдирип, социалдык экономикалык өнүгүү долбоорлорун ашыруу үчүн чогуу иш алып барууга чакырды. Негизги максат элдин жашоо деңгээлин көтөрүү, улуттук кызыкчылыкты коргоо жана экономиканы өнүктүрүү. Өлкө башчы ар бир бийлик бутагы менен өзүнчө жолугушуу өткөрүп, тапшырма коймокчу. Кыргызстанда бензиндин баасы 40 сомдон ашты. Учурда АИ 92 үлгүсүндөгү майдын литри Бишкекте 40 сом 60 тыйындан сатылууда. Ал эми АИ 95-тин баасы 43 сом 50 тыйынга чыкты. Буга чейин мунай ташуучулар түшүндүргөндөй, Россия заводдору калыбына келтирүүгө жабылганы күйүүчү майдын тартыштыгын жаратууда. Ал эми нефтетрейдерлер баалары декабрь айында кандай болоорун алдын ала айта албастыгын маалымдашты. Учурда дизель майынын литри 38 сом 50 тыйындан сатылууда. Кошумчалай кетсек, премьер-министр Сапар Исаков баалар негизсиз жогорулап жатканын айтып, монополияга каршы жөнгө салуу агенттигине баалардын өсүшүнө бөгөт коюуну тапшырган. Өлкөдө күйүүчү май тартыштыгы болуп турганда Тажикстанга аткезчилик күчөдү. Жылына 100 000 тонна күйүүчү май коңшу өлкөгө өтүүдө. Бул Баткендин Лейлек району аркылуу ишке ашып жатат. Жылына райондун керектөөсү 25 000 тонна түссө, аймакка бир жылда 150 000 тонна күйүүчү май барат. Ошондо калган бөлүгү такталбаган аймактар аркылуу аткезчилик жол менен Тажикстанга өтүп кетүүдө. Бөгөт коюу чаралары жыйынтыгын береби? Баткенден кабарчыбыз Феруза Аскарбек кыз айтып берет. Баткенге күнүнө 500 тонна күйүүчү май кирсе, анын 70% Лейлек районуна өтөт. Райондогу 72 май куюу бекетине bir айда 2,5 миң тонна керектелет. Бирок аймакка айына 15 000 тонна күйүүчү май барат. Ошондо райондун керектөөсүнөн 5-6 эсе көп барып жатат. Тажик Республикасына кирип атканына өзүм күбө болуп атам да. Райондун акими катары ушул Тажик Республикасынын чек арасынан өтүп атат. Кирип атат. Кыргызстаныбыздын өзүгө жетишпей аткан учурда көзөмөлгө алып кармоодун аракетин кылуубуз керек деген патриоттук сезимдер айтып атат. Ар бир жаранда болуш керек деп эсептейм. Гайлерге мен айттым, ошол жерде 1-2 гай турган экен. Айттым, аналарды эме контроль кылсаңар силер десем, биздин акыбыз жок дейт. Тоса албайбыз дейт. Ана ушу чоңдордуку болсо керек деп эле койдум.
Мындан улам өткөн жылы аткезчиликке каршы атайын тийиштүү органдардан комиссия түзүлгөн эле. Бажы, салык жана таразаны көзөмөлдөө кызматы биргеликте жумушту күчөтүштү. Натыйжада салыктын көлөмү былтыркыдан 16 миллион сомго көп чогулган. Былтыр 10 ай ичинде 26 миллион салык жыйналса, быйыл 43 миллион сомду түздү. Мындан сырткары мыйзамсыз күйүүчү май ташып жаткан 14 оор унаага кылмыш иши да козголгон. Бул комиссиянын жүрүшүндө 14 факт аныкталып, 14 кылмыш иши козголду. Алардын тергөө иштери жүргүзүлүп, оны уже ушул тапта сотко жиберилди, соттун кароосуна. Калгандары азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Деген менен жыл башынан бери Лейлек аркылуу 95 миң тонна күйүүчү май аткезчилик жол менен Тажикстанга ташылган. Анткени районго 10 ай ичинде 150 миң тонна күйүүчү май барган. Анын 25 миң тоннасы элдин керектөөсүнө жумшалса, 30 миң тоннасы мыйзамдуу түрдө Кайрыгач чек ара постунан Тажикстанга өткөн. Демек калганы аткезчилик. Билет бардыгы бул президентке чейин, премьер-министрге чейин бул көйгөйлүү маселе көтөрүлүп жүрөт. Бензиндин наркы көбөйгөн сайын, кымбаттаган сайын коболардын саны дагы өсүп атат. Бул контрабанда товарларынын күч алгандыгы деп белгилеймин. Экономикага, конечно, зыян тийгизет. Ал бизге кирбей эле туура эле контрабанда жолу менен Тажикстанга кирип кетет. Күйүүчү май ташуучу ооруналар Баткен-Исфана жолу менен өтүп, жолдун сапатына да терс таасирин тийгизген. Күйүүчү майга өлкө аймагында жетишсиздик байкалган учурда аткезчиликке каршы күрөшүү чараларын күчөтүү зарылчылыгы турат. Фируза Асқарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Бишкек Ошуна жолунда кар көчкү жүрүү коркунучу жогору. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, жаап өткөн жаан-чачынга байланыштуу 27 ноябрдан 29 ноябрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Коркунуч Бишкек Ош автоунаа жолунун Алабел ашуусу Чычкан Капчагайнын 198-246 чакырымдарында байкалат. Ошондой эле жолдор тайгак болуп, муздоңго туналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Программабыздын соңунда биздин сайтты эсиңиздерге сала кетейин. Бул жана башка жаңылыктарды сиздер Ынтымак Чекит Кейжи сайтынан дагы тааныша аласыздар. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Сиздер жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышына назар салдыңыздар. Алдыда аба ырайы.